Духовность – основа успеха. Руханият – ийгиликтин негизи. Мехрон таң эрте ачык терезенин жанындагы бактын бутагындагы жымчыктардын сайраганынан ойгонду. Бакчадан таңкы таза аба келип турду. Төшөктөн туруп жатып, ал түн ичинде курчап турган тоолордон энергия алып, кубаттангандай болуп, сергектикти күчтүү сезип турду. Төшөгүн жыйнап, бети колун жууп, Мехрон короого чыкты. Навестин астындагы эрте мененки тамакка даярдалган столду көрдү. Ошол убакта өспүрүм бала келип, устаттын бакта иштеп атканын жана тамак ичкенден кийин аны күтүп атканын айтты. Мехронго бакта иштеген дагы жакты. Ал жаратылыш менен болгон бардык байланыштан рахат алып аткандай болду. Мөмө жемиш бактарынын кереги жок бутактарын кескен атайын ыкты жөндөмдү талап кылса дагы албат эле үйрөнүп алды жана 1 сааттан кийин өзүнчө иштеп калды. Кечинде чарчап, бирок өзүнө ыраазы болуп, устат менен беседкада жолугушту жана ошол жерден сабак уланды. Бул сабак мурунку сабак менен байланышып турат, бирок устат темага байланышпаган кириш сөздөн баштады. Кел Мехрон, мен сага угуучулар эмне үчүн көңүл койбой угушуп, айтылгандарды жакшы түшүнбөй калышат, ошонун 5 себебин айтып берейин. Бул сага лекцияларда, семинарларда жана жөн гана сүйлөшүүлөрдө кунт коюп угууга үйрөтөт. Сен аларды жазып алсаң болот. Унутуп калбаш үчүн, практикада колдонуш үчүн. Биринчиден, адамдын сүйлөөсүнөн биздин ойлорубуз 5-10 эсе тез болот жана башкача айтканда ой күлүк. Ошондуктан сөз сүйлөнүп бүткүчө биздин ой күтүп турбай ар кайсы ойлорду ойлогонго жетишет. Экинчи, биз угуп аткан сөздөрдү мурда билгендей болуп, көбүнчө сөздү кулагыбыздын сыртынан чыгарабыз. Үчүнчү, биз укпай эле карап отурабыз. Сүйлөп аткан адамдын сырткы келбетин сынап отуруп, сөздү түшүнбөй калабыз. Төртүнчү, биз көбүнчө угумуш болуп отуруп, ичибизден башка ойлорду ойлоп отура беребиз же башка менен алектенебиз. Мисалы, терезеден ары бери өткөндөрдү карайбыз. Бешинчиден, биз эң башкысын кармап кала албайбыз, сөздү угабыз, маанисин түшүнбөстөн. Кел эми уга билүүнүн жана айтылгандарды кабыл алуунун жакшыртуу үчүн 5 жолуна токтололу. Биринчи, ойду топтоого жөндөмдүүлүктү машыктыр. Көбүрөөк сандарды эсептөө менен алектен. Мисалы, 7 көбөйтүлгөн 3 кошулган 58 алынган 24 бөлүнгөн 11 барабар эмне? Сени алаксыткан, оюңду топтоого жолтоо болуп аткан нерседен баш тарт. Угуп атып башка нерсени дагы жасаганга аракет кылба. Үчүнчүдөн, сенин көз карашыңа карама каршы болгон ойду дагы туура кабыл алганды үйрөн. Ички сезимиңдин подсознаниян уккусу келбей атканын бас жана татыктуу жооп айтам дебей, аны жакшыраак түшүнүш үчүн суроолоруңду даярда. Төртүнчү, айтылган сөздөгү эң башкы ойду жана маанилүү маалыматты таба бил. Бешинчи, эмнени маанилүү деп эсептейсиң, эстеп калганга аракет кыл. Ошолорду ичиңен кайтала. Ушул жолдорду мен сага берип аткан билимдерди жакшы түшүнүү үчүн колдон. Эми бүгүнкү сабагыбыздын темасына кайтып келели. Беседкада ары бери басып турган устат шакиртинин маңдайына келип отурду да улантты. Билесиңби, Мехрон, бардык адамдарды бир канча категорияларга бөлсөк болот. Биринчи категория жумушка барышат, иштешет, үйүнө келишет, Кудайга шүгүр деп айтышат. Кийинки күнү кайра жумушка барышат, кечинде жумуштан келишет. Алар ошентип кырдаалга көз каранды болуп жашашат. Булар дыйкандар, кара жумушчулар, алар дайыма баары жакшы дешет. Бул жөн эле шылтоолор. Күйөөсү аялын сооротот. Кабатыр болбо, баары жакшы болот. Же депутаттар шайлоонун алдында, эгер мени шайласаңар баары жакшы болот деп айтышат. Биз ушундай сөз берүүлөрдү көп угабыз, бирок анын аткарылышы өтө сейрек болот. Устат кечээки график адамдардын категориясын жазып бүтүп, түшүндүрмөсүн улантты. Устат кечээки графикке адамдардын категориясын жазып бүтүп, түшүндүрмөсүн улантты. Эсиңде болсо, жакшы жөн эле сөз болуп калбайт. Ал үчүн баарын жакшы жасаш керек.
Биринчи категориядагы адамдар көп иштешет, бирок аларды руханий жактан өнүккөн деп айтыш кыйын. Алардын руханияты кыйналуу. Финансылык эркиндикке жетпеген адам дайыма эле руханий өнүгө албайт. Анткени ал эртеден кечке иштейт, намазды дагы көп карыз кылып коет. Анда башка жол жок. Ага бул эрежени таңгуулап коюшкан. Анын чындыгында каалоосу деле жок. Ал өзүн кыйнап ошолорду жасайт. Бул духовностько жатпайт. Бул ритуал. А булардын ортосунда чоң айырма бар. Эгерде биз жумушубуз жагып турганда гана биз өзүбүздүн милдетибизди сүйүү, чын жүрөгүбүздөн терең каалоо менен жасайбыз. Чындыгында ошондой болушу керек. Экинчи категориядагы адамдар биринчи категориядагы адамдардан жогорураак турушат. Булар диплому бар адамдар. Буларды билимдүү адамдар деп айтууга болбойт. Анткени билимдүү деген түшүнүк кыйла кененирээк түшүнүк. А кимди биз билимдүү адамдар деп айтсак болот деп Мехрон кызыгуусун жашырбай сурап калды. Билимдүү адамдар деп башкалар чече албаган маселени чече билген адамдарды атайбыз. Билимдүү адамдар келечегине минимум 2-5 жылга алдыга көрө алышат. Ал жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көрө алат. Оор маселелерди кантип чечишти билишет. Билимин практикада колдоно алышат жана койгон максаттарына жетет. Мына ошол билимдүү адам деп жооп берди устат. Көптөгөн биринчи категориядагы адамдар турмуш жолунун башталышында жакшы билим алганга умтулушат. Университетти жана башка вуздарды бүтүрүшөт, диплом алышат жана экинчи категорияга чыгышат. Бирок кийин кайра эле артка биринчи категорияга түшүп, ошол жерде калып калышат. Устат графикке стрелка менен чийип, Мехронго түшүндүрүп берди. Алардын жашоосу диплом алгандан кийин эле дээрлик өзгөрбөйт. Анткени алардын руханияты мурдагы эле деңгээлде жана жаңы деңгээлге дал келбейт. Руханий жагыңды өстүрмөйүн материалдык жактан өсө албайсың. Монета жөнүндөгү мисалды эсте. Эгерде руханият азайса, материалдык жагың дагы азаят. Диплому бар адамдардын баары эле билимдүү эмес. 2 айга эле жумушсуз болуп жүрүп көрсүнчү, сарсаналар, коркуулар башталат. Паникага чейин жетет маанайлар. Айрыкча үй бүлөсү үчүн кам көрө турган адамдарда. Анткени жашоонун сапаты руханий абалдан көз каранды. Экинчи категориядагы адамдар 5-7 жыл окушат, анан өмүр бою иштешет. Бул 20-кылымда актуалдуу болгон. Азыр болсо 5-7 жыл активдүү иштеп, өмүр бою билим алуу керек. Эми дагы бир жолу графикти кара, деп устат дагы бир линияны чийди. Экинчи категориядан кээ бир адамдар 3-чү категорияга көтөрүлүшөт. Алар канчалык жөндөмү чоң болсо, ошончолук мүмкүнчүлүктөр дагы көп болорун түшүнүп алышкан. Ошондуктан дайыма билим алып окуп жүрүшөт. Жаңы билим алып кесипчилик деңгээлин көтөрүп турушат. А экинчи категорияда калган адамдар баарын билем деп ойлошот. Руханий жактан өспөйт, өнүгүшпөйт. Ошондуктан алар өмүр бою экинчи категорияда калып калышат. Сөздөрүн далилдеш үчүн устат графикке чийип көргөзүп берди. Алар менин дипломум бар, менин жумушум бар деп мага эмне керек эле дешет. Жана алар өмүр бою экинчи деңгээлде жүрө беришет. Өзүн өзү өнүктүрүп, билим алып өсүп жүргөндөр 3-чү деңгээлге көтөрүлүшөт. Бизнес чөйрөсүндөгү ийгиликтүү бизнесмен болушат же ишкер болушат. А руханий дүйнөдө өзүн өнүктүрүп, өзүнүн жөндөмдүктөрүн өстүрүп, талантын өнүктүрүп турушат. Алар өздөрүнүн билиминин жана билим колдонгондун натыйжасында экинчи категориядагы адамдарды жумуш менен камсыз кылышат. Устат доскага стрелкаларды тартып түшүндүрүп берди. Дагы 4-чү категориядагы адамдар бар. Руханий дүйнөдө аларды агартуучулар, просветленный деп аташат. А материалдык дүйнөдө инвесторлор деп аташат. Көрдүңбү? Монетанын 2 жагын көргөзгөн мисалдай. Руханий жагыңды өнүктүрүп отуруп, материалдык жагыңды өнүктүрөсүң. 4-чү категориядагы адамдар дайыма өзүнүн үстүнөн иштешет. Аларды жөнөкөй түшүнүк менен айтканда, жумушу деле жок кыла турган. Өзүңдүн үстүнөн иштөө керектигин, ички дүйнөң менен иштөө керектигине алар түшүнгөн. Жер бизди курчап турган дүйнө бизге чейин эле болгон. Аны өзгөртүүгө болбойт.
баарыбыздын ата бабаларыбыз жер иштетишкен, бирок эчтекени өзгөртө алышкан эмес. Бул үйдү мен бүгүн менин үйүм деп атам. Бирок ал менин үйүм эмес. Эртең да бүрсүгүн да менин үйүм болбойт. Дагы бирөө келип, аны менин үйүм деп ойлойт. Бирок биз үйдү колдонгонго укугубуз бар. Биз эчтекени өзгөртө албайбыз. Биз колдонуп өткөн буюмдарды колдонгонго гана укугубуз бар. Биз болгону айлана чөйрөбүздү убактылуу кооздук жана гармония бере алабыз. Азыркы экөөбүз бакта иштеп аткандай болуп, Устат Мехронду карап жылмайып, далга таптап, андан ары түшүндүргөнүн улантты. Бул кичинекей балдардын көл жээгинде кумдан үйлөрдү салып, бири-бири менен ойногонуна окшош. 4 категориядагы адамдар жөн эле иштей бербестен өзүңдүн үстүңөн иштеш керек экендигин түшүнүштү. Эмне үчүн? Анткени алар суткасына 24 саат иштесе дагы сен дүйнөнү өзгөртө албайсың. Өзүңдүн үстүңөн гана иштегенде бирдемке өзгөртө аларыңды түшүнүшкөн. Өзүңдүн кийимиңди кара, өзүң отурган стулду кармап көр, айланаңды кара, жашооңду көнүп калган көптөгөн буюмдарды эсте. Бытовая техник, компьютер, башка техникалар баары тең бирөөнүн башында ой түрүндө жана идея түрүндө болгон. Эмненин негизинде алар пайда болгон? Өзүнүн үстүнөн иштеп, чыгармачылык ойлорду өрчүтүп, өзүнүн жөндөмдөрүн ачып отуруп. 4 категориядагы адамдар башка категориядагы адамдарга сабак беришет. Аларды устат деп атышат. Ал дагы стрелкаларды чийип түшүндүрүп берди. Жана алар көпчүлүк убактарын 4 деңгээлде өткөрүшөт. Кээде эле кыска убакытка 3 деңгээлге кайтып келишет дагы, кайра эле 4 деңгээлге көтөрүлүп, ал деңгээлде көпкө чейин калышат. Анткени алардын убактысы өтө кымбат турат. Устат дагы бир стрелка чийип койду. Доскадан кетип Мехрондун маңдайына отурду. Кээ бир адамдардын кеңеши өтө кымбат турат. Алар пайдалуу болгондуктан эмес, ал кеңештер көп жылдык ишинин, тажрыйбалардын, билимдеринин жыйынтыгы. Бир жолу улуу Пикассо ресторанда кофе ичип отурган. Ага официантка кыз келип, мен сизди тааныдым. Сиз улуу Пикассосуз, Пикассонун өзүсүз. Суранам, мага менин портретимди тартып бериңизчи деп суранат. Сүрөтчү жооп берет. Макул, ушундай болуп, бир нече мүнөт отуруп туруңуз. Жылмайыңыз. Портретти бат эле бүтүп, кызга көргөзөт. Кыз колун сунуп алайын дегенде Пикассо айтыптыр. Бул $10,000 турат. Кыз кантип эле сиз буга болгону 15 мүнөт эле короттуңуз го деп каршы болгондо, жок, мен буга 53 жылымды коротком деген экен. Биз советтик доордо жашап калган адамдар бекер билим алганбыз, медициналык бекер тейлөөлөргө көнүп калганбыз. Ошондуктан көбүнчөбүз кеңеш жана консультациялар үчүн акча төлөгөнгө көнгөн эмеспиз. Көптөгөн майда компанияларда фирмалар экономдош үчүн жакшы бухгалтерлерди, юристтерди, финансылык консультанттарды, эксперттердин кызматын колдонушпайт. Алар биз өзүбүз эле баарын билебиз деп ойлошот. Бирок мунун жыйынтыгында алар эң кымбат убакытларын коротушарын, көп ката кетирерин, анан кайра эле баарын кайрадан башынан башташ керек болуп каларын түшүнүшпөйт. Специалисттин булардын баарын билип алса, алда канча арзан болмок экенин өз тажрыйбасынан көрүшөт. Кел мен сага бир сабак болуучу окуяны айтып берейин. Деңиз портунда мурунку капитал причалда отуруп, өзүмдүн каталарымды сатам деп кыйкырып отурат. Кораблин ушул портко токтотуп койгон бир белгилүү капитан ошол убакта анын жанынан өтүп баратып, өзүнчө келесого мунун каталарынын кимге кереги бар? Ким сенден сатып алмак эле деп ойлонуп коет экен. Кийинки күнү ал деңизге сүзүп кетет да, чоң күчтүү штормго кабылат. Корабли чөгүп, өзү болсо эптеп кораблдин сынган мачталарын жармашып аман калат. Бир канча сааттан кийин жанынан башка корабль өтүп калат. Ал аны сактап калат. Жана кайра портко алып барып түшүрүп коюшат. Баягы өзүнүн
каталарын сатып отурган мурдагы капитандын үнүн угуп анын жанына барып сурайт экен. Мен сени экинчи жолу үнүңдү угуп атам. Сен ким болосуң? Мен мурунку деңиз капитанмын, а сен кимсиң? Бүгүнкү күнгө чейин мен чыныгы капитан болчумун. Эми мен дагы мурунку капитан болуп калдым деп кайгылуу жооп берет. Кое турсаң, мен сени 2 күн мурда көргөм. Сен өзүңдүн кораблиң менен деңизге кеткенсиң. Мен эми түшүнүп атам. Мен түшүнүп атат окшойм эмне болгонуңду. Эгерде сен менин билимиңди алганыңда мындайга кабылбайт элең, деп үйрөтүү менен жооп берди катасын сатып отурган киши. Тиги капитан ошондо гана түшүндү. Өзүн түшүнгөнгө аракет кылгандан көрө башка адамдардын тажрыйбасын колдонуп көрүү 1000 эсе арзан болорун. Өзүнүн консультацияларынан чоң акча тапкандар барбы деп Мехрон кызыгып сурады. Албетте бар. Устат ушу суроону күтүп аткандай жооп берди. Мисалы, эгер Тони Роббинстен кеңеш сурагың келсе, анын 1 сааты $1 миллион турат. Эгерде Роберт Кийосакинин биздин шаарыбызга келип сабак өтүп берүүсүн кааласак, анын 6 сааттык выступлениясы $250 000 турарын билишибиз керек. Бодо Шефердин финансылык сабаттуулук тренинги €100 000 бааланат. Эмне үчүн булардын убактысы ушунчалык кымбатка бааланат? Анткени алар дайыма өзүнүн үстүнөн иштешет. Ошондой эле башка көптөгөн духовный лидерлер дагы дайыма өнүктүрүп турушат өздөрүн. Эң кымбат билим көбүрөөк акча иштеп тапканга жардам берген. Ким болууну кыялдасаң, ошо болууга мүмкүнчүлүк берген кеңеш. Ар бир адамда тандоо бар. Демек, көрсө духовный болуу, бай болуу дегенди билдирет. Көбүнчө адамдар айтышат: "Менин духовность кызыктырбайт". Ошентип алар өздөрүн эптеп-септеген жашоого түртүшөт жана ийгиликке жетсе дагы убактылуу болот. Эгерде сен материалдык байлык үчүн эле кам көрсөң, эч убакта чыныгы байлыкка жетпейсиң. Бирок дагы бир тескери көз карандылык бар. Материалдык байлык жок болсо, руханий жактан өсө албайсың. Ошон үчүн мага биз руханий байлыкка эле умтулабыз, бизге такыр акча кызыктырбайт деп айткандарга пайдубалсыз үй болбойт деп жооп берем. Материалдык байлык руханий өсүүнүн негизи болуп эсептелет. Анын руханий адам болуш үчүн акча керек, а бай болуш үчүн руханият керек. Бу дүйнөдө баары бири-бири менен байланыштуу. Ушул сөздөрдү айтып, устат экинчи сабакты аяктады. Андан кийин сабак болчу притча айтып берди. Притча — идеалдуу дүйнө. Бир падыша ким идеалдуу дүйнөнүн, идеалдуу тынчтыктын картинасын тартып берсе, ошого кымбат баалуу сыйлык берем деп жарыя кылат экен. Көптөгөн сүрөтчүлөр падышага сүрөттөрүн алып келип көргөзүшөт. Падыша бардык сүрөттөрдү карап чыгып, ичинен өзүнө жаккан 2 картинаны тандап алат. Биринчи картинада Мелмил деген көлдүн сүрөтү тартылган экен. Көлдүн 4 тарабынан заңкыйган тоолор курчап турат. Ачык асманда аппак булуттар чагылдырылган. Бул сүрөттү көргөндүн баары тынчтыкты, бейкуттукту сезишти жана ушул идеалдуу дүйнө деп эсептеп атышты. Экинчи картинада дагы тоолор тартылган. Асманда үстүндө кара булуттар каптаган. Шамал, күндүн күркүрөөсү жана чагылган болуп аткан алай-дүлөй асман сүрөттөлгөн. Тоодон ылдый, катуу аркыраган шаркыратма агып турат. Бул картинада эч кандай тынчтык жок эле. Бирок падыша көңүлүнүн баарын коюп, картинаны карап, шаркыратманын ары жагынан тоонун кырында кичинекей жерде өскөн ичке бакты көрдү. Бактын бутагында уя бар экен. Ал уяда кичинекей чымчык эс алып отурат. Падыша идеалдуу дүйнө деп эсептеп, ошол картинага сыйлык ыйгарган экен. Анткени ал түшүнгөн, идеалдуу дүйнө ызы-чуусу жок, проблемасы жок дүйнө эмес. Тынчтыкта болуу бул сырткы дүйнөнүн кырдаалына карабастан, жүрөгүңдө тынчтыкты, тең салмактуулукту сезүү, ички жан дүйнөңдө гармонияны сезүү. Ички жан дүйнөгө сырткы дүйнөдө болуп аткандар таасир бербеш керектигин падыша билген. Жеңил кечки тамактануудан кийин жарым саат сейилдеп комнатасына келип, Мехрон уктардын астында шаардан ала келген китебин окугусу келди. Бирок 10 мүнөттөн кийин эле уктап баратканын сезип, китепти ары коюп, көчүлүп уйкуга кетти.